Бул кумтөр оору болуп калган өзүнчө эле. Бул рак оорусу азыркы коронавирус оорусунан да жаман болуп атат. Себеби ушу кумтөрдүн оорусу башка кемдерге да тарап, бардык жерде ырчыр болуп атат. Ошол эле таласта, ошол эле тиги мисалы ала бука чаткалда, алайда, чүйдө, ысык көлдө, нарындачы. Ошондо бизде эмне үчүн болуп атат? Мындай мамлекеттик улуттук концепция жоктугунан, өкмөттүн жакшы программасы жоктугунан. Анан мен муну ошо тиштенип намыстанган боюнча келатам бул жерде. 16 жылдан бери бул материалдарды мен изилдеп жүрөм. Аны көргүч эл журт билиши керек. Өзлөрүнүн баатырлары мындай тырмакчы калганда. Бул жерде коррупция аябай чоң болгон. Бүгүнкү күнгө дагы уланып атат. Анан бул мамлекеттик комиссия бир жолу барып келди дагы анан айтып атышат. Мен бул ошо Монголияга, Американын штат Невадасына чейин барып келгем, ошо делегациялар менен, специалисттер менен, журналисттердин бир тобу катышкан ал жерденчи. Ошон үчүн мен бул мамлекеттик комиссияны да бүгүн чакыргам, мына кечигип атышат, азыр келишсе. Мен чакырар элем мыйзам чегинде, анан фактылар менен конкреттүү түрдө иштеп, эгер Кыргызстандын үлүшүн көбөйтө турган болсо, муну колдошубуз керек. Жетпесе, түшүнбөсө, менден Акылбек Жапаров да суранды, материал документтөрдөн беришесиздерби деп, мен даярмын бул маселе боюнча дагы. Анан бизде мисалы ошол жерде 66 кыргыздын жараны өлдү, кумтөрдөчү. 129 жаран биринчи, экинчи группадагы майып болуп калды. Бул биз эмне алар алтынды алып кетип калат, биз инвалид мамлекетте калабызбы? Анан бул мамлекеттик комиссияда бүгүн дагы маселе көтөрбөй атат. Мисалы жана рекультивациялык фондду алып келиш керек болчу. Ал Англияда, Лондон шаарында турат. Эгер ырчыр болсо, алар бизге тыйын бербей басып кетсе, биз эмне кыбаста караш аңгек менен калабызбы? Бизди экологиябызды сакташыбыз керек. Биз деген урпактарда кечирбейт биздичи эч качанчы. Эгер биз өзүбүздүкүн өзүбүз талкалап аңгек менен калып калсак, андан сырткары ошондой чырыр болуп кете турган болсо, эсиңерде 3 жыл мурун жер үйдө атчандар балдар барып туруп баарын уруп согуп, вагондорун өрттөп ийген. Телевизор холодильниктерин көтөрүп кетип. Андай болсо, ошол кумтурдан бирөө кыбаста карашын ачып ийсе эмне болот азырчы? Ал нарын суусуна кетет да бүт Казакстан Каспийге чейин барат да. Бул чоң катастрофа болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз мамлекеттик кызыкчылыгын биринчи коюшубуз керек. Популисттиктен кетип туруп, эгер ошол консолидациялык салыкты ушул мамлекеттик комиссия азыркы бийлик көбөйтө турган болсо, буларга баатырлыкты бериш керек. А жол болсо ызы чуу менен кайра акциянын бааларын да түшүрүп, анан Кыргызстандын кумтөрүнүн эсебинен алынган кендер бар. Ошол эле Монголияда бар, ошол тиги эмеде бар, тиги Турцияда бар, Россиянын Тыва республикасында бар, Канадада бар. Ал жерлерден уже мисалы Канададан 1,5 тоннада алтын алынды. Андан сырткары ошо Монголиядан жана Боро кенинен 42 тонна алтын алынган. Биздин пайызыбыз боюнча дивиденд түшүш керек, алышыбыз керек, бир тыйын алган жокпуз. Америкадагы ренгенин ошол эле кайра канадалык компанияга сатып жиберишти. Ренгенинен бир тыйын алган жокпуз. Азыр Центераны багып аткан почти 99% кумтөр болуп атат. Анан ал кумтөр багып аткандан кийин биздин мамлекет сураганда акчыбыз бар. Биздин экология сакталып калышыбыз керек. Элибиздин ден соолугу алтындан да кымбат турат. Биз алтынга сатып ала албайбыз. Ошон үчүн биз мамлекет атуул болгондон кийин бул ар бирибиз өзүбүздүн үлүшүбүздү мамлекеттин өнүгүшүнө кошушубуз керек. А кумтөрдүн оорусу мындан ары тарабаш керек. Ошон үчүн мамлекеттик улуттук концепция болуш керек, өкмөттүн программасы болуш керек, ошону жогорку кеңеш бекитиш керек дагы, анан бул афералар токтотушубуз керек. Мисалы мен бул жогорку кеңеш депутаттары айтпаган сөздөрдү айтам бүгүн. Мен китептерди таратам. Ал жерде лицензия жөнүндө бирөө бир сөз айта элек. Мисалы лицензияны бизде мамлекеттик деңгээлде дейт, анан жергиликтүү деңгээлде экиге бөлүнөт. Аны өкмөт бекитиш керек болчу. Эмгиче чейин беките элек өкмөт. Анысы аз келгенсип мисалы кумтөрдүн жанынан 16.330 гектар жер дагы берип койду. Данияр Үсөнов бергенин билип калып, мен соттошком. Анан 12-жылы өкмөт башчысы болуп Бабанов келип калды. Мен тиги Атамбаевди сотко бергем да, жооп бербей эме кылбаган үчүн. Анан Бабанов аркачтан аны жокко чыгарган. Бирок Абылгазиев мырза мына мурдагы жылы деген эч кандай тендер иштеп өтпөй туруп 26.630 гектар жер буларга бекитип койду. Бул деген туура эмес. Бир тыйын салыгын төлөгөн жок. Ал жерден жол салып атат. Андан сырткары дагы экинчи пункт менен мындай деп коюптур. Салыктарын Кыргызстандын каржы министрлиги жергиликтүү бюджет менен эсептешсин дейт. Бул эмне деген жорук? Канадалыктар алтын качса, бизди Минфин налогун төлөйбү? Бул дүйнөсүндө мындай жок да. Мисалы Канададан барып 1 метр жерди аласыңарбы? А бул жерде алтын казып аткан ишканага бекер берет экенбиз да. Андай болбойт да. Мисалы суу проблемасы. Ушул эле жогорку кеңеш 2 күнү бекер берип койду, өзүңөр билесиңер. А суу маселесин эмне үчүн азыркы бул комиссия көтөрбөйт? 2 күнү бекер берип койду. Силер азыр үйүңөрдөн, мен дагы үйдө жашайм, квартирада, мен счетчик менен сууга төлөп атам.
5 сотық жерин суарса биздин жаратта бул мырзалар эмне үчүн төлөш керек? Биз мыйзам чегинде баралы деген сунушту айтып атам. Мен өкмөткө, бийликке каршылыгым жок. Бирок баарыбыз бүгүн бийлик бар, эртең жок. Мыйзам чегинде элдин кызыкчылыгын биринчи очередь коюшубуз керек.